Төлөйкөн айыл өкмөтүндө жалпы 15 шакырым ички жол болсо, анын 30% гана асфальтталган. Аталган көйгөйдү чечүү үчүн жергиликтүү бийлик аракеттерди көрүп, жыл сайын ички көчөлөрдү жаңылап келет. Былтыр эми жергиликтүү бюджеттен дагы карап туруп 1 километр жерди басканбыз. Ушу көчөлөрдүн баардыгын былтыр басканда көрдүк да, муктаждыктардын элдеринен ушул баардык балчыкта жүрүп, ылайда жүрүп, мына жолдору начар болгондугуна байланыштуу быйыл дагы бюджеттен карап, айыл өкмөттүн бюджеттен карап, жергиликтүү бюджеттен карап туруп 3 миллион акча каражатын бөлүп, ушул айылыбыздагы тургундардын ушул көчөлөрдүн оңдоо максатында азыр жалпы Төлөйкөн айылы боюнча 2 километр жерде асфальттоо иштерин жүргүзүп атабыз да. Бул жол 460 кожолук жашаган айылдагы негизги көчө. Жаан-чачында тургундарга көп кыйынчылык жаратып келгендиктен, бул жолду оңдоо жергиликтүү элдин бирден бир талабы болчу. Биздин биринчи мисал үчүн жолдорду силер көрсөңөр таң каласыңар. Мына ал жерде таш астынча билинбей атат, кээ бир жерлерде ылайга кирип кетет тизиге чейин. Ушундай маал болгон жаңыдан болгондо биз өзүбүз дагы балдар дагы бир кагазды же резина өтүк кийип алып, жолго чоң жолго чыгып, машинага чейин. Андан кийин барып чечип, туфлилерди алмаштырып кийип кетчүлүк. Кайра келет анда ошондой кылат элек. Ошолордон барган сайын арылып атабыз. Ички жолго кошумча айылдын Борбордук көчөсүнүн 1 чакырымы жаңылана баштады. Нурлан Садиев атындагы бул көчө акыркы жолу 2000-жылдары капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Андан бери жамак иштери жүргүзүлүп келгени менен бат эле бузулуп, жолдун абалы начарлап кеткен. Бизде тротуар болгон эмес да бедечи. Бүт бардыгы автомобиль дагы, жөө жүргүнчүлөр дагы, мал дагы ушул жол менен жүрүп өтө кооптуу болгон бул жердечи. Азыр эми Кудай буйруса жол чоңоюп, тротуарлар ачылып калса, эми коопсуздук жоюлат. Анан биздин Төлөйкөн айылына 7 километр жер болсо, ушу 1 километр болуп атат. Анын үстүнө мына биздин Төлөйкөн айылыбызда эң керектүү объектте жайгашканда мына областтык ат майдан бар. Мамакеев санаториясы, көп адамдар келип, оорукчан адамдар келип лечение алышат. Анан сырткары эс алуу жайлар бар. Бүт Ош шаарынан, башка жактан келип эс алуу жайлар ушу жайгашкан. Мына бизге эң керектүү болгон нерсе ишке ашып отурат да азырча. Аталган көчөгө асфальт төшөө республикалык бюджеттин эсебинен жүрүүдө. Жумуштар ушул аптанын аягында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Буга чейин тротуар жок көчөгө эми тротуар курулуп, жолдун туурасы да 2 метрге кеңейтилет. Мындан сырткары электр мамычалары да жаңыланат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.